Садыр Нуркожоевич, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, катышуучулар. Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн 2022 жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча урматтуу президент айтып кетти. Өлкөнүн ички дүң продукциясынын өсүү темпи 6,3%ды түздү. Биздин эле жеке оппоненттерибиз эмес, Кыргызстандын ичинде айрым финансылык институттар дагы эл аралык пессимисттүү прогноздорду берип келишкен. Дүйнөлүк банктын 2022 жылы Кыргызстанда -5%га чейин ички дүң продукция кыскарат десе, Moody's деген рейтинг агенттиги -1%га чейин экономика ылдый түшөт деген. Ал эми эл аралык валюталык фонд болсо 0,9%га чейин араң өзөсүңөр деген. Өзүбүздүн эле өнөктөш банкыбыз Евразия өнүктүрүү банкы да 1%дан ашпайсыңар деген өзүнүн божомолдорун айтты эле, бирок мындай факторлор өзүнүн ордун алган жок. Садыр Нуркожоевич башында турган аткаруу бийлигиндеги министрлер, жетекчилер бир команда болуп иштегендиктин негизинде 6,3%ды камсыз кылдык. Бул жерде Жогорку Кеңештин дагы эмгеги бар, убагында биз берген мыйзамдарды кабыл алып берип турду. Ички дүң продукциядагы бул көрсөткүчтөр эмнелердин эсебинен болду? Биринчиден, экономиканын бардык тармактарында өсүш катталды. Айыл чарбасында 2%, курулушта 3,4%, кызмат көрсөтүүдө 4% өсүш катталды. Ал эми өнөр жайында 14,6% өсүш бердик. Өнөр жайындагы өсүшкө өзгөчө токтоло кетейин. Бир эле мисалды айтып, бул ТО кен тармагында салыктык кирешелер 6 айдын жыйынтыгында 25,8 миллиард сомду түздү. Ал эми 2021 жылы 22,9 миллиард сом эле киреше алганбыз бир жылда. Бир жылда чогулткан салыкты биз жарым жылда эле алдык. Мунун башкы себеби биринчиден 70%дан көбүн Кумтөр берди. Бул Кумтөрдү алганыбыздын биринчи жыйынтыктары деп эсептейм. Кендин келечеги кең экендигинен кабар берет. Кумтөр биздин кирешебиз үчүн эң чоң туруктуу булак болду. Калган башкы кендер берди. Мунун өзү бизде башка кендер дагы салмактуу киреше бере баштаганын көрүүгө болот. Жерүй кени, Чарат, Эте Бакыр Терексай жана башка кендер иштей баштады. Бул кендер дагы киреше булактарыбызга туруктуу булак берет деп ишенебиз. Булардан тышкары лицензияларды тартипке келтире баштадык. Лицензияларды бекер кармап отургандар лицензияларын тапшыра башташты. Бүгүнкү күнгө 100дөн ашык лицензия мамлекетке тапшырылды. Анын ичинен 65-и алтын кендер үчүн берилген лицензиялар болчу. Лицензияны кармоо боюнча төлөмдүн суммасын көбөйттүк эле. Азыр жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 87% төлөндү, калгандары берип атат. Жергиликтүү бюджеттерге эле 213 миллион сомдон ашык каражат түштү. Жер үстүндөгү суу ресурстарын кен иштетүүгө пайдалангандыгы үчүн биринчи жолу ушул жылы биз акча төлөмдөрдү ала баштадык. 13-июлга карата 256 миллион сом түштү. Таза сууларыбыздын баркы мындан ары дагы өсөрүн белгилеп кетем. Ушул жерден кендерди казбайбыз дегендерге кайрылгым келет эле. Кыргызстанда бүгүнкү күнү 245 авариялык мектеп бар. Ошонун 110-ун оңду бүттүк. 219.704 аз камсыз үй бүлө бар. 710 миңден ашык пенсионер, 113.884 жакыр жашаган үй бүлөлөр бар. Жыл сайын 10 миңден ашык кошумча окуучулук орунга муктаж жаралууда. Ал үчүн жылына 24 мектептен жаңы салып турушубуз керек. Демек аларга жана авариялык мектептерди салганга, республика боюнча ооруканаларды жаңыртканга, социалдык аярылуу калкты камсыздаганга, азык-түлүктү камсыздаганга бизде кошумча булактар болушу керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, экономиканы өнүктүрүүдө ТО кен тармагында саясатыбыз туура багытта бараткандыгын белгилеп кетким келет. Экологияны бузбай, экологиялык, экономикалык багытта кендерди өзүбүз иштетишибиз керек. Экинчиден, тышкы экономикалык соода кызматташтыгыбыздагы жетишкендиктер ички дүң продукциянын өсүшүн дагы камсыздады. 2022 жылдын 5 айынын жыйынтыгы боюнча тышкы сооданын көлөмү 33,9 миллиард долларды түзүп, 45%га өстү. Экспортубуз 707,8 миллион доллар түзүп, 4%га кыскарды. Анын ичинде ЕАЭС мамлекеттерине 49,7%га өздү.
Импорт 63,2% өстү. 6 айдын жыйынтыгы боюнча товарлардын экспорты 1 миллион 85 000 тоннаны түздү. Ал эми импорттан салмак жагынан 13,8%га аштык. Импорт 953 000 тонна гана бизге кирген. Демек, бизден чыгып аткан товарлар дагы Кыргызстандын товарлары да сыртка кете баштады. Ошол эле учурда нарк жагынан 30 жылдан берки келе жаткан олуттуу айырма биздин соода саттык партнерлорубуз менен дагы эле сакталып жатат. Бирок ага карабастан салмак жагындагы так сандар бажы тармагындагы башкаруунун жакшырып бараткандыгын тастыктап жатат. Айрыкча эрки штам менен тоорук арттан өткөн Кытай товарларынын импортунда товарларды салмак жагынан теңдедик. Эмики милдет нарк жагында турат. Кандай товар кирип жатканын анализ болмоюнча бажыдагы коррупцияны жок кыла албайбыз. Адам факторун кыскартуунун үстүндө максималдуу иштерди жүргүзүп жатабыз. Ал эми түз чет элдик инвестицияларынын көлөмү биринчи кварталда 2021 жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге көбөйдү. 278 миллион доллар келди. Капиталдын кетиши болсо 41%га азайды. Ички дүң продукциянын өсүшүнө акчалай которуулардын агымы да сөзсүз таасирин тийгизди. Январь-май айларында бизге которулган акчалардын көлөмү 1 миллиард доллардан ашты. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,5%га өстү. Учурдан пайдаланып, биздин тыштагы жарандардын бардыгына дагы рахматыбызды айтып коюу туура болот го. Үчүнчүдөн, ички дүң продукциянын 6,3% өсүшүнө бюджеттин көбөйүшү дагы абдан чоң түрткү болду. 6 айдын жыйынтыгы боюнча консолидацияланган бюджеттин ресурстарынын көлөмү 190 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 53,3 миллиард сом көп болду. Негизи биз биринчи жарым жылдын ичинде бюджет системасында мамлекеттеги бардык каражаттарды эсеп-чотун тактап бүтүп калдык. Муну дагы ордуна ирети менен койдук. Азыр биз мамлекеттин финансысын толук иретке келтирип бүтүп, каражат күнүмдүк керектөөгө максималдуу жумшалбай, өнүгүүгө көбүрөөк жумшала турганын сиздерге айтып коюубуз абзел. 2021 жылы консолидацияланган бюджеттин ресурстары 280 миллиард сом өлчөмүндө пландалган, бирок эффективдүү фискалдык саясаттын натыйжасында кирешелер 32 миллиард сомго көбөйүп, 312 миллиард сомду түздү. Бул өткөн 2020 жылга салыштырмалуу 64,5 миллиард сомго көп болгон. 2021 жылдын 1-июнунан тартып экономикага 85,3 миллиард сом же 1 миллиард доллардан ашык биз киреше киргиздик. Биз эч кандай жаңы салык ойлоп тапкан жокпуз. Туура салык бюджет саясатын жана улуттук банк менен акча кредиттик саясатты алып баруунун негизинде, саясий эрктин негизинде ушунча акчаны Кыргызстандын ичинде өзүбүздүн ички булактардан таптык. Дагы бир жолу айтып коеюн, бир жылдын ичинде 1 миллиард доллардан ашык акчаны ушу теневой секторду азайтуунун негизинде экономикага киргизе алдык. Фискалдаштыруу боюнча натыйжалуу иштер жүргүзүлүп жатат. Виртуалдык склад, электрондук счет фактура, онлайн ККМ, маркировка, электрондук отчет, электрондук патент сыяктуу салык процедураларынын баары бүт дүйнөдө биринчи кезекте ишкерлерге жеңилдиктерди алып келүү үчүн жасалып жаткан иш. Бул ишкерлерге керек. Бизнес үчүн өтө ыңгайлуу шарттарды түзүп жатабыз. Бул бизнеске берилген мамлекеттик фискалдык дагы гарантия. Биз башка дагы максаттарды көздөп жатабыз. Алар көмүскө экономиканы кыскартуу, салыктык кирешелерди реалдуу көлөмүн ачыктоо, көмүскөдө кымбат товарды арзан кылып чек арадан өткөрүп жүргөн недобросовестный ишкерлерди табуу, сапатсыз азыктар менен ден соолугубузду бузуп жаткан контрабанданы жок кылуу. Эгерде 2021 жылдын 1-сентябрына карата республика боюнча 21 эле ККМ иштеп жатса, же 306 адамга бир аппарат катталса, 2022 жылдын 27 июнуна карата 50 307 ККМ онлайн ККМ иштеп жатат, же 134 адамга бир аппарат катталган. ККМ аппараттарын колдонууга киргизген бардык ак ниет ишкерлерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошол эле учурда ККМдин саны 2,4 эсеге көбөйдүгөндүгүнө карабастан, биз ЕАЭСтин башка өлкөлөрүнөн дээрлик 4-5 эсе артта калуудабыз. Бирок тилекке каршы ички каршылыктар дагы көп болууда. Быйыл салык кодексинин жаңы редакциясын ишке киргиздик. Жүгүртүүсү жылына 8 миллиондон ашпаган субъектилерди бардык салыктардан бошоттук. Президенттин тапшырмасы менен биз жер салыгынан дагы 3 жылга бошоттук. Ошол эле учурда ККМ аппараттарды киргизүүнү талап катары киргизгенбиз.
Бирок айрым ишкерлердин тоскоолдуктары жаратууда. Алардын аркасында айрым депутаттарда турганын көрүнүп калды. Мен бир нече жолу ишкерлер менен жеке жолуктум, түшүрмөлөрдү бердим. Жыйынтыгында 8 миллиондан ашып 30 миллионга сомго чейинкилерге 0,5% бирдиктүү салык киргизип, ал эми 30 миллиондон 100 миллион сомго чейинкилерге 1% бирдиктүү салык төлөөсү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Жана ошол сунуштарыбызды урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке киргизебиз. Анткени парламент азыр каникулда. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, патенттик төлөмдөн биз 2 миллиард сомдон ашык каражат түшүп жатат. Бирок ошону менен 72 миллиард сом патентке списывать етіп салып атышат, товарлардын барын. Biz ошол жерден 12% НДС алганда 8 миллиардтан ашык өзүбүздүн салыгыбызды жок кылып коюп атабыз. Ал эми биз койгон негизги шарттар бүгүнкү күнү товардын контрабанда эмес экендигин тастыктаган электрондук счет фактурасын көрсөтүүсү керек. Тамак-аш товарларына сертификаттын көрсөтүүсүн талап кылабыз. Анткени биздин максат сапатсыз азыктар менен ден соолугубузду бузуп жаткан контрабанданы жок кылуу. Мен сиздерге бир-эки эле оорудан мисал айтып кетейин. Тамак сиңирүү органдарынын оорулары 2021 жылы 279.476 адам ооруган. Анын ичинен 94 миңи биздин балдарыбыз. Бүгүнкү күндө шишик оорулары менен да 20 миңден ашык киши ооруп жаткандыгын билесиздер. ККМди койдурбай жаткандардын артында тургандардын ниети товарларды эсепке алууда ачык мамлекеттик контроль болбошун каалап жатышат. Биз буга жол бере албайбыз. Ар кандай анализдер боюнча өлкөнүн формалдуу эмес сектору көмүскө экономикасынын көлөмү 50%га чейин жетет. Бирок ар кандай эсептөө методдор менен 72%га чейин жеткенин аныктаган изилдөөлөр да колубузда турат. Анын ичинде изилдөөчүлөрдүн маалыматы боюнча расмий мамлекеттик органдарга катталган легалдуу экономиканын үлүшү 28%ды түздү. Ал эми соода жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө формалдуу эмес сектордун өлчүмү 68%дан ашып кеткен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мамлекеттик салык кызматы менен мамлекеттик бажы кызматында планды аткаруу боюнча маанай жакшы. Учурдагы дүйнөлүк геосаясий кырдаалга жана ички каршылыктарга карабастан биз консолидацияланган бюджеттин ресурстарын 403 миллиард сомго чейин жеткиребиз быйыл. 403 миллиард сомго жеткирсек дагы территориясы Ош областында болгон Күмтөр сыяктуу ыры кендери жок эле 3 миллион эли менен Армениянын кирешесине араң жетебиз. Армениянын кирешеси 4 миллиард долларды түзөт. Грузиянын кирешеси болсо 7 миллиард доллар түзөт. Аякта 4 миллион гана калкы бар. Бирок ал жерде ишкерлердин баары салыгын толук ачык төлөшөт. Элдин жашоо турмушун жакшыртууну көтөрүү үчүн биз фискалдык багыттагы иштерди уланта бермекчибиз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, быйыл биринчи жолу экономиканы тездетүүчү өнүктүрүү инструменттерин ишке кирише баштадык. Биз эмне үчүн ири корпорация, холдинг, ачык акционердик коомдорду түзүп жатабыз? Экономикада атаандаштык деген түшүнүк бар. Атаандаштыктын татаал экономикалык категория. Ал бир нече деңгээлдерде каралат. Товардын, товар өндүрүүчүнүн, тармактын, анан эң оболу мамлекеттин атаандаштык жөндөмдүүлүгү. Биз дүйнөлүк фондулук рыноктарга чыгууну көздөп жатабыз. Дүйнөлүк рыноктарга чыккан мамлекет экономикалык кескин өнүгүү багытка ала баштайт. Бизден 1 миллиарддык капиталы бар ири компаниялар сунуштаса, эл аралык рынокко өтүмдүүлүгү, аларга кирүү жеңил болот. Мына ушунун баары атаандаштыкты дегенди түшүндүрөт жана ошону арттырат. Буларга кошумча Дүйнөлүк банктын 2022 жана 2023 жылга прогноздору жарыяланды. 2022 жылы дүйнөлүк масштабтагы экономикалык өсүү темпи минус эмес, бирок 4,1%га чейин басаңдашы күтүлүүдө. Муну COVID-19 пандемиясынын фискалдык колдоонун кыскарышын жана дүйнөлүк ташып жеткирүүлөрдүн үзгүлтүккө учурашынын натыйжасы деп табууда. 23 жылы экономикада калыбына келтирүүнүн келечеги ар кандай тобокелдиктерге, анын ичинде коронавирустун жаңы варианттарына, инфляцияга жана каржылык толкундоолорго дуушар болот. Ал эми кичинекей Кыргызстанга окшогон мамлекет үчүн дүйнөлүк экономика 0,1% басаңдаса дагы шарапаты бизге катуу тийип жатат. Ошон үчүн биз күчтөнүшүбүз керек. Анын рычагдары жана механизмдери тынымсыз иштеп турушу зарыл. Демек биз атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүбүздү дүйнөлүк экономиканын өнүгүү тенденциясынан жана эл аралык рыноктардан бөлүп карай албайбыз. Биринчи кезекте биз Кыргыз индустрия акционердик коомун түздүк.
Максат өнөр жайдагы модернизациялоону жана мамлекеттик үлүшкө катышкан чарбалык коомдорду натыйжалуу башкарууну камсыз кылуу. 100дөн ашык долбоорду ишке кирип атат. Анын 32-си активдүү иштер жүрүүдө. 14-ü ишке кире баштады. Мисалы кыргыз топчу тиги фурнитуралары жаатындагы ишкана, кыргыз электроника ушул жерде компьютердик запчастарды жыйналат. Кыргыз лифт ошто, кыргыз электрод, кыргыз темир мык, тонналап сырттан кирген мык менен арматураларды эми өзүбүздөн чыгара баштайбыз. 2021-жылы 130 000 тоннадан ашык арматура кирген. Ал эми мыкты шуруптарды биз 2021-жылы 3643 тоннаны бөлөк мамлекеттен алып келип турбуз. Мындан ары кыргыз индустрия иштебей турган ишканалардын уставдык капиталына кирүү менен же финансылык мүмкүнчүлүктөр менен жардам берип, иштеп, оталдырып, 3 жыл, 5 жылдын ичинде кайра чыгып кете турган мүмкүнчүлүгү алды. Бул компаниянын уставдык капиталы 1 миллиард сом. Экинчи улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги иштей баштады. Тоо кендерди казып алуу тармагында 32 ири долбоорду ишке ашырат. Атап кетсек, жакынкы арада Кутисай 2 сейрек металл боюнча ишканаларды ишке киргизет. Талды булак, Андаш кендерин изилдөөлөрдүн аягына чыгарат. Мындан ары биз кендерди өзүбүз иштетүүгө толук мүмкүнчүлүк алдык. Үчүнчүсү туризмди өнүктүрүү фонду түздүк. Уставдык капиталы мунуку дагы 1 миллиард сом. Масштабтуу иштер башталды. Бишкектин жанында 70 миллион долларлык Орусай, Ысык көлдө Тамгада 100 миллион долларлык долбоорлорго Голландиянын бизнес пландары сунушталып жатат. Ошондой эле заманбап респоинттерге участоктарды бөлүп берүү жана уруксат берүүчү документтери таризде максатында 68 пункт бөлүнүп берилди. Бул жылдын аягына чейин 21 ишке кирет. Разаков жана Каракол эл аралык аэропорттору өнүктүрүлөт. Араб өлкөлөрүндө ушул жерден айтып кете турган сөз, араб өлкөлөрүндө нефтин запасы жакынкы 50 жылдын ичинде түгөнөрүн билип, ар түрдүү жол менен туристтерди тартууда, ислам каржылоочу сыяктуу финансылык корпорацияларды түзүүдө, транзиттик ири аэропортторду салып жатышат. Акыр түбүндө аэропортторду тездигинен өнүктүрүү керек экенин баарыбыз ойлонушубуз керек жана бул боюнча өкмөт жакынкы арада ыкчам аракеттерди турмушка ашыра баштайт. Анткени Борбордук Азияда биздин өлкө ыңгайлуу позицияда турат. Бул биз колдон чыгарбашыбыз керек. Мындан тышкары биз токтоп турган ишканаларды сатып жибербей, кайра өкмөттүн карамагына алып, аларды иштетүүгө даярданып жатабыз. Майлуу суу лампа заводу толугу менен өкмөт тарапка өттү жана анын модернизациясына бюджеттен 1 миллиард сом карадык. Кара-Балтадагы ремзавод, Кара-Балта шаарындагы Даназык мамлекеттик ишканасы жана бир топ ишканаларды биз кайра өкмөттүн карамагына алуу механизмдеринин үстүндө иштеп алып келип жатабыз. Экономиканын өнүктүрүү инструменттеринин эң орчундуу сөзү бул мамлекеттик банктарды жана финансылык институттарды күчөтүү. Чакан жана орто бизнестин субъектилерин колдоо жана кредиттердин жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу максатында мамлекеттин 5 институтун Айыл банкы, РСК банкы, мамлекеттик өнүктүрүү банкы, мамлекеттик ипотекалык компанияны жана кепилдик фонддун жалпы капиталы жылдын аягына чейин 500 миллион долларга жеткирүү менен экономиканы кредиттөөнү мындан ары да кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Мындай көлөмдө министрлер кабинетинин кепилдиксиз 5 миллиард долларга чейин финансылык ресурстарды өз алдынча тартып алууга жол ачылды. Ал үчүн бизге жогорку квалификациялуу керек болсо чет өлкөлүк менеджерлерди дагы ишке тартышыбыз зарыл. Бул иштердин түпкү максаты финансы институттарынын активдерин ийгиликтүү консолидациялоо менен экономикалык өсүштүн темпин жогорулатууга олуттуу салым кошуу. Ошого жараша биздин калкыбыздын дагы жашоо турмушу оңолот деп ишенебиз. Орус-Кыргыз фонду ыкчам иштей баштады. Быйылкы жылдын жарым жылдыгында эле 75 миллион долларга 20 долбоор каржыланды. Кыргыз-Өзбек жана Кыргыз-Венгер фонддор ишке кирди. Кыргыз-Өзбек фонду Баткен облусунун өнүктүрүү программасына кирген Кызылкая шаарындагы эски аэропорттун ордуна эл аралык транзиттик логистикалык борборду куруу боюнча иш алып барууда ТЭОсу даяр болуп калды. Кытайдан Ферганага өрөөнүнө жана андан ары ЕАЭС Европа өлкөлөрүнө Улуу Жибек жолунун жаңы маршруту түшөт деп ишенебиз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, эми чыгашаларыбызды абалыбыз жөнүндө айтсам, бекитилген бюджеттик мыйзам боюнча чыгашалардын 52% социалдык секторго түзүлөт.
Быйыл эле 35 миллиард сом кошумча каражатты бөлдүк. Бул зарплата, пособияларды көтөрүүгө, бул боюнча урматтуу Садыр Нуркожоевич сиздерге айтып кетти. Кийинки жылдарга дагы биз ушул картинаны толугу менен сактап калышыбыз керек. Бирок экинчи жагы экономиканын өнүгүшү реалдуу сектордо тургандыктан социалдык сектордун көлөмүн эч кандай кыскартпайбыз. Бирок ошол эле учурда өнүгүүгө кетчү бөлүктүн көлөмү дагы кескен түрдө өсүшү зарыл. Бюджет системасында чоң реформалар башталды. Айлыктар системасында жүргүзүлүп жаткан иштерди белгилеп кетким келет. Айлык системасы түшүнүктүү болгондой, коэффициенттик системасын киргизүү менен реформаларды баштадык. Бүгүнкү күнү ар бир мугалим өзүнүн айлыгын эсептей ала турган деңгээлге жеткиздик. Ушундай эле системаны медицина тармактарына дагы киргизишибиз зарыл. Айлыктардын көтөрүлүшү биринчиден ылдыйкы тепкичтердеги майда коррупциялардан тазаланууга жол ачат. Экинчиден бюджеттин кирешесин көбөйтүп, айлыктарды көтөрүү менен инфляцияга туруштук берүүнүн негизги куралы катары карап жатабыз. Үчүнчүдөн албетте айлык социалдык жөлөк пулдарды көтөрүү бул мамлекеттин кепилденген милдеттери жана президентибиздин шайлоо учурунда элге берген сөзү. Ошону турмушка ашырып жатабыз. Бюджеттин чыгаша бөлүгүндөгү өзгөчө пункт бул мамлекеттик карыз. 2023 жылдан 2028 жылга чейин 400 миллион доллардан ылдый эмес карызды төлөө жүгү биздин башыбызга туш келген экен. Мунун ичинен 75-80% тышкы карыз. Министрлер кабинетинин мамлекеттик тышкы карыздын көлөмүн катуу контролдой турганын баса белгилеп кетким келет. Эгерде 2020 жылы тышкы карыздын көлөмү 367 миллион долларга көбөйсө, 2021 жылга болгону 75,6 миллион долларга гана көбөйдү. Бул жерде тышкы карыздын оорчулугу 2021 жылы ички дүң продукцияга карата 57%-дан 50%га чейин азайган. Ал эми 2022 жылы тышкы карыздын көлөмү кошумча 160-180 миллион долларга гана көбөйүшү мүмкүн. Ошол эле учурда тышкы карыздын оорчулугу ички дүң продукцияга караганда 45-46%га чейин төмөндөйт деп болжолдоп жатабыз. Биздин оппоненттерге айтып коюшум керек, карыздын көлөмү Америкада ички дүң продукцияга салыштырмалуу 116%, Грузияда 69,5%, ал эми Арменияда 63%. Аларга салыштырмалуу биз туруктуу жана азыраак болуп турат бүгүнкү күндө. Ошо 1,5 жылдын ичинде ушундай аракеттер болду. 1992 жылдан бери Кыргызстанга 8,3 миллиард доллар кредит, 3,5 миллиард доллар грант алынган. Баары 11,9 миллиард доллар. Баарын убагында төлөп эле келе жатабыз. Акчалай түрдө 2,5 миллиард долларды төлөдүк. Калгандарын реструктуризация кечүү жана бөлөк ыкмаларды колдонуп жатабыз. Тагдардын тамашасын караңыздар. 90 жылдардан бери Кумтөр да ушунча каражатты өлкөдөн чыгарып кеткен. Демек, Кумтөр боюнча биздин иштер чечимибиздин тууралыгын дагы бир жолу тастыктайт. Демек, 3 революция, экономикалык ар кандай стресстерге карабастан биз өзүбүздүн милдеттерибизди толугу менен өз убагында аткаруу менен тышкы карызды төлөй алабыз деген кудуретибизди көрсөтө алдык. Буга чейин төлөп келгенбиз, мындан ары дагы төлөй беребиз. Бирок экономикабыз дагы ага жараша күчтүү болушу керек. Тышкы карыз боюнча саясатты өзгөртүп жатабыз. Мурда биз бюджетти колдоого келген тышкы каражаттар күнүмдүк керектөөгө жумшалчу болсо, эми мындан ары мындай болбойт. Мурда энергетика жана жолго алып келсек, мындан ары билим берүүгө, саламаттык сактоого жана жаңы технологияларга гана алабыз. Бюджеттин чыгашалар бөлүгүнүн инфраструктуралык багыттарындагы чыгашаларга токтолгум келет. Темир жолу боюнча 2 ишти белгилеп кетейин. Советтер Союзу ыдырап, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болуп жарыялангандан бери 1 чакырымдагы жаңы темир жол салынган эмес. Тескеринче 48 километр темир жолду жоготуп алдык. Балыкчы Кочкор Кара Кечи темир жолунун курулушу өлкөнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ. Ал жаңы доордун темир жол түйүнүнүн негизин түзөт. Өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарын бириктирет. Садыр Нуркожоевич, сиздин катышуңузда 1 апрелде темир жолду салууну баштадык элек. Абу-Дегиче 4 километр жолду жолчулар куруп салышты. 3,7 километр. Адистер мурун коркуп жүргөн балыкчынын жанындагы саздан дагы өтүп кетишти. Эң кыйын жерлердин биринен. Мен ишенем, бул жол сөзсүз аягына чейин чыгат деп.
Дагы бир долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун ишке ашырууга киришип жатканыбызды сыймыктануу менен белгилөөгө болот. Ал аймактык транспорттук логистикалык инфра түзүм өнүктүрүү үчүн жаңы горизонтторду ачат. Биздин өлкөдөгү темир жол курулуштары дүйнөлүк темир жол транзиттик транспорттук алкага кольцого кошулушуна шарт түзөт. Июнда Садыр Нуркожоевич Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушуна старт бердиңиз. Бул ГЭС өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга өтө чоң салым кошот. Электр энергиясын импорттоодон гана толук кутулбастан, аны экспорттоого дагы бизге мүмкүндүк берет. Орто эсеп менен $200 миллион ашык киреше түшө баштайт. Кумтөрдөн дагы башка булактар пайда болот ушинтип. Камбар-Ата 2 ГЭСинин экинчи агрегатын быйыл буюрса ишке киргизе баштайбыз. Макулдашуулардын баары бүттү. Жалпы 1000 мегаваттык 30 чакан ГЭС долбоорлору башталды. 6 долбоор бүгүнкү күнү салынып баштады. Кубаттуулук 36,6 мегаватт. 2022 жылдын аягында Баласаруу, Киров суу сактагычында ГЭСинин биринчи агрегаты ишке кирет. Бул бюджеттин эсебинен. Балыкчыда биринчи күн станциясы ишке киргизүү максатында министрлик кабинетинин мүмкүн болгон кызматташуу маселелерин активдүү иштеп жатабыз. Эл аралык финансылык өнөктөш Дүйнөлүк банк менен 500 мегаватт, ал эми 1000 мегаваттык күн станциясына Кытай консорциуму менен жеке түз инвестициялар тартыла баштайт. Шамал энергия боюнча дагы жеке ишкерлерибиз аракет кылып баштады. Энергетика тармагына өткөн жылы эле 6,3 миллиард сом бердик. Күз-кыш мезгилин ийгиликтүү өттүк. Түркменистандан бөлөк өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттоого президентибиз Садыр Нуркожоевичтин дагы аракетин баса белгилеп кетишибиз керек. Энергетика министрлигине быйыл болсо 12,5 миллиард сомду карап жатабыз. Былтыр өзүбүз баш болуп көмүр ташууга кириштик элек. Доскул Жумагулович, биз элди багабызбы же кечки эле энергетика акча бере беребизби? Өзүңүздүн докладыңызда ушуну дагы айтып кетсеңиз. Акыркы 2 жылда социалдык курулуштар дагы күчөтүлдү. Мектептер боюнча эле айтсам, 2021 жылдын аягында 59, 2022 жылы 66 мектептин жаңы салынып оңдолуп бүткөндүгү жөнүндө кабарлашым керек. Ошондо 2 жылда биз 125 мектепти жаңылаган болобуз. Мунун ичинен 104-ü жаңы мектеп, жаңы форматтагы, жаңы стандарттар менен курулуп бүттү. Быйыл урматтуу президенттин демилгеси менен Бишкек мектептеринде окуучулук орундарын тартыштыгын азайтуу үчүн 15 мектеп жана бир бала бакча курулушу жүрүп жатат. 25 000 орундуу стадиондун курулушу башталды. Ирригацияга 2021 жылы 682 миллион сом бөлүнгөн болсо, 2022 жылы 1,8 миллиард сомго жеткиздик, 3 эсеге көбөйттүк. Дан эгиндеринин басымдуу бөлүгү чүй жергесинде болгондуктан сууга болгон тартыштыкты кыскартуу үчүн ОЧК-2 объездной Чуйский каналдын экинчи долбоорун быйыл баштайбыз деп турабыз. Бул каналдагы социалдык маанидеги ири курулуштардын бири болот. 5 миллиард сомго чейин жетет мунун баасы. Таза суу боюнча 2021 жылы 52, 2022 жылы 74, жалпысынан 2 жылда 126 айылды таза суу менен камсыз кылабыз. Мындай курулуш иштери баардык айылдарга чейин жеткирилет. 2-3 жылда жакшы эмгектенсек, баары жаңырат деп ишендирип кете алам. Жол тармагында 2021 жылы 178 гана километр асфальттанса, 2022 жылы 400 километр жолго жаңы асфальт төшөлөт, жаңы жол курулат, 150 000 чарчы метр жер чуңкурлар оңдолот, ямачный ремонт, 250 километрга жолго шагыл төшөлөт. Анткени быйыл биз 20 000 тонна битумга 1,5 миллиард сом бөлүп бердик. Баткен областы боюнча эле 43 объектте жолдор салынып жатат бүгүнкү күнү. Жол фонду түзүлдү, Кыргыз жол куруу компаниясы дагы түзүлдү. Кыргызстандын жолдорунун тышкы карызын кутулуу боюнча жакшы дагы ойлорубуз бар. Күч түзүмдөрүнө коопсуздукту күчөтүү жана камсыздоо максатында 1,5 жылдыкта 2021 жылы 10,3 миллиард сом бөлүндү. Быйыл 2022 жылы 17,3 миллиард сом. Же былтыркыга караганда 7 миллиард сом көбүрөөк беребиз. Биз эгемендүүлүктүн тарыхында биринчи жолу өз каражаттарыбызга заманбап аскердик техникаларды сатып алып, армиябызды, чек арачы кызматкерлерибизди кийимдери менен
аружалар менен камсыз кылдык, айлыктарын дагы көтөргөнгө жетиштик. Мындан ары дагы бул багыттагы иштер кеңейтилип кетиле берет. Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүн биз геосаясатта жана эл аралык экономикалык системада болуп көрбөгөндөй өзгөртүүлөр жүрүп жатканын көрүп жатабыз. Ошол эле мезгилде дүйнөлүк экономикада жаңы трендтер пайда болду. Ал трендтер биздин өлкөгө дагы кирип жаткандыгын белгилегим келет. Жашыл экономика, санариптик экономика жана креативдүү экономика. Экономиканын секторларын өнүктүрүүгө олуттуу түрткү берүүчү мындай трендтер биз дагы артта калбашыбыз керек. Жашыл экономиканы өнүктүрүү багытында башкы демилгечи президентибиз Садыр Нуркожоевич болгондугун баса белгилегим келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондо 2021-жылдын аягында ООНдун башкы ассамблеясында 76-чы сессиясына Садыр Нуркожоевич катышып келди. Анда дүйнөлүк коомчулук 2022-жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоону жөнүндө Кыргызстандын демилгесин колдоду. Садыр Нуркожоевич өзүнүн жарлыгы менен 2022-жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулуктун жылы деп жарыялады. Мамлекет башчыбыз экологиялык абалды жакшыртуунун тышкары өлкөнүн дүйнөлүк көмүртек рыногунун чыгуусуна жана жашыл инвестицияларды тартууга өбөлгө түзө турган Жашыл Мурас улуттук компаниясын баштады. Климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтуу жана мөңгүлөрдү сактоо максатында бүткүл өлкө боюнча 6 миллионго чейин токой өсүмдүктөрүн отургузуу иши жүргүзүлүп жатат. Санариптик экономиканы өнүктүрүү бул 21-кылымдагы дүйнөлүк экономиканын кыймылдаткычы. Жогорку технологиялардын парк активдүү иш алып барууду бул жаатында анын кирешеси 2021-жылы биринчи жолу 2 миллиард сомдон ашты. Жакында да 81%га өстү. Өткөнгө караганда 97 резиденттин компания бар. Ал жерде 1055 адам иштеп жатат. Бул былтыркыга караганда 52%га көбөйдү. Бул жылдын жылга көбөйүп кете берерине биз ишенебиз. Электрондук коммерция чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын жеке жана юридикалык жактардын ортосундагы коомдук мамилелерди жөнгө салуу максатында электрондук соода жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Санарип технологияларды өнүктүрүү доорунда салттуу соода аянтчалары экинчи планга өтүп, заманбап базарлар электрондук соода аянтчалары пайда болуп жаткандыгына биздин команда атамекендик ишкерлерди дүйнөлүк деңгээлдеги бул аянтчаларга чыгаруу боюнча жигердүү иштерди алып баруудабыз. Креативдүү экономиканы өнүктүрүү боюнча адам капиталы бул баалуу ресурс. Ансыз өлкөнүн өнүгүүсүн элестетүү мүмкүн эмес. Ар бир адамдын уникалдуу потенциалы эң жогорку бийиктерге жетүүгө жөндөмдүүгү. Буга байланыштуу өлкө президенти креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлагы чыгарылды. Креативдүү экономиканы өнүктүрүү концепциясы бекитилди. Ошондой эле Жогорку Кеңеш тарабынан креативдүү индустриялык паркы жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Быйыл аймактардын өнүктүрүү фонддорунун иштерин күчөттүк жана аны түздүк. 40 районго жана 11 райондук маанидеги шаарларга, областтарга фонддорду түздүк. Жалпы бюджети быйылкы 2 миллиард сом. Нарын областынын Теңиртөө өнүктүрүү фондуна быйыл 500 миллион сом, Ысык көл өнүктүрүү фондуна 1 миллиард сомго жакын түшөт акчасы. Мурдагы фонддордун каражаттары эффективдүү колдонбондугун эске алып, жаңы типтүү жобону бекиттик. Анда каражаттардын 80%ы кайтарымдуу негиздеги долбоор болуп берилет. Мындан тышкары Баткен областынын өнүктүрүү программасына 500 миллион сом бөлүндү. Ушундай эле Каракол шаарына болсо 2 миллиард сомдон өнүгүүсүнө каралган бюджеттен 885 миллион сомду быйыл бекитип бере баштадык. Ушундай эле каражаттарды кийинки жылы Жалал Абад шаарына бөлөбүз деп турабыз. Кыргызстанда экинчи экономикалык борбор өнүгүүнүн таянычы түйүнү пайда болот. Анын борбору Жалал Абад шаары болот деп эсептейбиз. Себеби энергия генерациянын 3/2 Жалал Абадта, түндүк түштүк альтернативдүү жолдун кесилиши, балыкчы Кара Кече Жалал Абад темир жолу бул жерден өтөт, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу ушул жерден кошулат, жаратылыш ресурстарына бай, жогорку өнөр жай потенциалы бар, курорттук рекреациялык потенциал, минералдык булактар, жаңгак токойлор, тарыхый туристтик объектилердин концентрациялары турат.
Биз жыл сайын ушинтип ар бир чоң бир шаарларды алып өнүктүрүп кете беребиз. Бирок Бишкек шаарына конкрет боло ала турган Жалал Абад шаарынын потенциалын ачууга даярданып жатабыз. Биз өлкөдөгү социалдык экономикалык туруктуулукту тез арада камсыз кылууга багытталган чараларды кечиктирбестен кабыл алдык. Кризиске каршы комитет түзүлдү. Кризиске каршы чаралардын планын кабыл алдык. Бул пландын ишке ашыруу үчүн 126 миллиард сом пландаштырдык жана ошону сарптай баштадык. Урматтуу жыйындын катышуучулары, эми коомдогу курч маселелерге дагы токтолуп кетпесем болбойт. Күйүүчү, майлоочу материалдар боюнча айтсам, бардыгы салыштырмалуу болуп көрүнөт. 29 июнга карата ЕАЭС өлкөлөрүндө ГСМ боюнча бааларды карап көрсөңүздөр болот. Казакстандан сырткары башка өлкөлөргө салыштырмалуу биздеги баа орточо жана туруктуу сакталып тургандыгын белгилеп кетким келет. Ири поставщик нефтетрейдерлер менен тыгыз иштешип, биздеги ички рыноктогу бааларды кармап турууга түрткү боло алдык. Жакында доллардан рубльга өткөндө бир топ биздин нефтетрейдерлер кыйналганда президентибиз Садыр Нуркожоевичтин чечими менен биз 2 миллиард сомго чейин жардам бердик. Бул компанияларга азыр дагы жардам берүүгө даярбыз. Былтыр ассоциация Мукомолов менен сүйлөшүп, биз азык-түлүк коопсуздугун камсыз кыла алдык элек. Бул багыты боюнча быйыл ГСМ боюнча дагы ушу нефтетрейдерлер менен чогуу иштешип жатабыз. Азык-түлүктүн баасы боюнча айтсам, бул жерде айрым товарлар сезондук жана сезондук эмес кымбаттоолор болуп жатат. Сезондук эмес кымбаттоолордун бир нече себептери болууда. Биздин ички рынок товарлардын импортунан көз карандылыгы чоң. Азыркы учурда азык-түлүккө дүйнөлүк баалардын өсүүнүн уланып жатышы бизге дагы таасирин түздөн түз тийгизүүдө. Кургакчылыктын айынан дүйнө жүзү боюнча жер кыртышынын 3/1 бөлүгү бузулуп бараткандыгын коңгуроо кагылууда. Биз тийиштүү чараларды убагында көрүп жатабыз. Россия автобензинди жана дизелдик отунду алымсыз, пошлинасыз ташып келүүнүн көлөмүн көбөйттүк. Быйыл августта, сентябрдан, июль айында жылына 40 000 тоннага чейин Россиядан алып турсак, азыр ошону 20 000 тоннага көбөйтүп 60 000 тоннадан алып келүү үчүн шарттарды түзүп берип атабыз нефтетрейдерлерге. Көмүрдүн бааларын убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргиздик. Канттын жана өсүмдүк майдын бааларын убактылуу мамлекеттик жөнгө салууну киргиздик. Un өндүрүүчүлөр менен жакшы мамиле түзө алдык. Bir-iki misalda ayta keteyин. Кум шекер, суу, un жана башка азык-түлүк коопсуздугуна кирген продуктыларды НДСтен бошоттук. Андан эле биз 580 миллион сом салык албай калдык. Быйыл азык-түлүк коопсуздугунун камсыздоо үчүн 8,5 миллиард сом бөлдүк. Саламаттык сактоо тармагында дары-дармектерден НДС албай, киреше салыгын бошотуулардан 870 миллион сомду биз бюджетке алган жокпуз. Мына ушундай жоготууларга карабастан элибиз үчүн ушул кадамдарга барып жатабыз. Убагында чараларды кабыл алганыбыздагы үчүн азыркы күндө инфляциянын деңгээли 6 айдын жыйынтыгы боюнча 9,1% түздү. Биз бул чараларды кабыл албаганда 14,5%га жетмек. Белгилеп кетчү сөз, көпчүлүк товарлар боюнча импортко көз каранды болгондугубузга байланыштуу биздин инфляция импортталган инфляция болуп эсептелинет. Министрлер кабинетинин 2022 жылга иш-чараларынын планында 650 иш-чара каралган. Биринчи жылдыктын жыйынтыгы боюнча план 73%га аткарылды. Мен ойлоп атам, жылдын аягына чейин биз муну 100% аткарышыбыз керек. Планды толук жана сапаттуу аткарууну камсыз кылуу жана мамлекеттик органдардын, президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, Бишкек жана Ош шаарлардын мэрияларынын ишинин натыйжалуулугуна баа берүү максатында баалоо методикасы иштелип чыкты. Укуктук ченемдик актылар боюнча инвентаризация жүргүзүлүп, ишибизге тоскоолдук кылган, кайталанган, бири-бирине кайчы келген бардык документтерди тазалап жатабыз. Өкмөттүн 6114 токтому, 1386 буйругу жокко чыгарылды. 194 мыйзамдын күчүн жоготту деп таануу үчүн Жогорку Кеңештин кароосуна киргиздик. Эми мындан ары ар бир гана кишиге, өкмөттүн мүчөсүнө иштеш гана керек болду деп эсептейм. Урматтуу жыйындын катышуучулары, дагы бир жолу ички дүң продукциясынын формуласына токтолгум келип турат. Ушул формулада биз акыркы
bir жылдын ичинде курулуш, айыл чарба, жол сыяктуу мамлекеттик инфраструктураларга коргонуу боюнча мамлекеттик чыгымдарды көбөйтө алдык. Айлык пенсия, пособия жана башка сыяктуу жарандардын керектөөсүнө, ички түң продукциясынын өсүшүнө алып келүүдө. Бирок булардын баары тең болгону биздики ушу 5-6% гана өстүрөт. Эгерде 6%дан ары өсөбүз дей турган болсок, анда биз ички дуң продукциябыздын түз инвестициялардын көлөмүн көбөйтүшүбүз керек, жана таза экспортты көбөйтүшүбүз керек да. Мына ушуларга бизге жаңы муундагы жаңы кадрлар керек. Biz ушул салттуу жана жаңы экономиканын ортосунда көпүрөнү сала баштадык. Келечекте ушул көпүрө аркылуу экономикабыздын дүйнөлүк масштабка чыгарып, көрүнүп калган маяк катары кабыл алышыбыз керек. Бирок бул оңой жол эмес. Жаңы муун, жаңы кадрлар келмейинче бул жолду дагы басып өтүшүбүз кичине кыйынчылыкка келип атат. Коомубузга аткарылып жаткан иштерди туура жеткирип, корпоративдүү социалдык жоопкерчиликтин маанисин тереңден түшүндүрүшүбүз керек болуп жатат. Бирок бул белгилүү нерсе. Мамлекеттик башкарууда 4 тилде сүйлөгөн, компьютердик өндөмдөргө навыктары бар жаңы форматтагы башкаруучулар керек. Билим берүү тармагында ушундай реформаларга бардык. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз башында турган аткаруу бийлигинин иши жана 30 жылда эч аткарылбаган азыркы демилгелер жалпы элдин колдоосуна жана алдыга жылдырууга муктаж болуп турат. Ар бир кызматкер, ар бир адис өз ордунда болуш керек. Урматтуу жыйындын катышуучулары, сөзүмдү аяктап жатып, эл аралык рейтингтерге токтолгум келет. АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөнүн туура багытта бараткандыгын көрсөтүп жатат. 85% эл колдоп жатат. Biz жүргүзүп аткан саясатыбызды. Башкысы бизде конституциялык реформа туура жүргүзүлгөн, өкмөттө туруктуулук пайда болду. Анткени президентибиз бүгүнкү күнү аткаруу бийлигинин башында турат. Президентке болгон ишеним да күндөн күнгө өсүүдө. Бүгүн өзүңүздөр ушу америкалыктардын изилдөөсүндө такталып дайындалып турат. 90%га чейин бүгүнкү күнү лидерибиздин рейтинги өсүүдө. Бүгүнкү дүйнөлүк рейтингде социалдык прогресс индекси боюнча 82 орунга чыгып, 7 позицияны жакшыргандыгыбызды белгилегим келет. Мындай рейтингдер жылдан жылга жакшырат деп биз ишенебиз. Баарыбыз өз өлкөбүздүн кызыкчылыктары менен жашай турган мезгил келди. Биз үчүн бизде бардыгы бар бул үчүн. Өлкө жетекчилигинин убактысы, каалоосу жана саясий эрки. Байыркы акылман элибиз, ресурстарга бай жерибиз бар. Урматтуу жетекчилер, азыркы туруктуулукту баалап, өз ишибизде жомокту чындыкка айландырып, мамлекеттик жоопкерчиликти бийик сезейли. Жет атасын билген элибиздин кийинки жети муунга калтыра турган иштерибизди түптөйлү. Биз эски менен алышпай, жаңы тарыхты жазып жатабыз. Ушул жаңы тарыхта жакшы иштеп бирге болойлу. Баардыгыбызды жолубуз бир. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн рахмат.